Шаруалар министрлигине биздин буну симпатиябыз бар экен. Бирок акыркы окуя көрсөттү, даярдыктары жок, иши канааттандырылган эмес экен. Урматтуу Жеңиш Бакиевич, 2012-жылы биз эмилге кылып өкмөт колдоо койгон бир мыйзам бар. Ошону сиздер алып чыксаңыздар. Азыр мындайда бюджеттен өзгөчө кылдарлар министрлигине капиталдык салым 12 айга бөлүнөт. Мен мыйзамга өзгөртүү иштемеди. Жок, аны декабрь, ноябрда эмес, биринчи кварталда берели деп. Себеби бизде жазгы суунун кириши, селдин жүрүшү жазда болот. Биз ноябрда 100 миллион бергенден көрө кесепетине азыр 10 миллион бергенибиз жакшы. Биз эмдиги жылда жаз келетин билебиз. Бирок жайында иш кыла албайбыз, суу кирет. Кышында иш кыла албайбыз. Ошону капиталдык салымдарды март-февралда берет. Көп иштер бүтүп калат. Бул биринчи сунушум. Экинчиден, биякта агентствонун башкы директору отурат. Бишкектин түндүк тарабын карасаңыз эки чоку бар. Бирөө Байтиктин бас бөлтөгү, бирөө Бешкүнгөй. Экөөнүн тегереги жалаң карьер, кирпич заводдору. Ушул темп менен 5-10 жылда эки чоку жок болот. Бишкек 20 жылда гүлдөгөн шаар эмес, боз чаң баскан шаар айылат. Жанагы жердегинин баары чуңкур болот. Себеби эки бирөө Аламыдин суусунун боюнда, бирөө Алакча суусунун боюнда. Ошондон келген шамал эми бизге жана чаңды учуруп келет. Алар уруксат бербешиңер керек. Бул Бишкек шаарынын экологиясы, биякта 1 миллиондон ашык адам жашайт. Үчүнчү маселе, урматтуу өзгөчө кырдаалдын министринин орун басары, бизде 9, мүмкүн 10дан ашык сейсмикалык активдүү зоналар бар. Өзгөн, Суузак, Токтогул, Алай. Билебиз, ошол жердин кээ бир айылдарда жер көчкү жүрүшү мүмкүн. Жер титиреши мүмкүн. Анан кийин айтканбыз деп биз аларды кызыктар кылышыбыз керек да. Мамлекеттик органдардын эң негизги функциясы, миссиясы адамдын өмүрүн, ден соолугун, коопсуздугун, укугун коргоо. Биз өмүрүн коргой албай калдык го. Себеби ошол адамдарга мындан 3 жыл мурун министр Доронов көрсөттү эле телевизордон. Эгерде контейнерден үй курса, 3 бөлмө үй $3000 турат экен. Ал жер титирөөгө абдан туруктуу, адам тирүү калат. Адам тирүү калат. Биз ошондойлорду көрсөттүк. Мына, ушундай үй салсаңар, могу жерге биз сууда беребиз десек, анан эл ошондо кызыгат. Алар айла жоктон басып атпайбы? Анан акыркы көрдүк телевизордон. Күрөк менен 1 миллион кубту тазалаш үчүн 150 жыл керек. Азыр 21-кылым. Мисалы үчүн Слайбан университетинде суперкомпьютер бар. Эгерде космоска чыкса, космостик съемкадан 1 айдан кийин эмне болот? 10 жылдан кийин эмне болот? Билсе болот. Анан сиздердеги жанагы атайын батальонду бул спецназ, десантный войска сыяктуу болуш керек. Алар өмүрүн тобойдерге салып күрөшөт да. Россияда